Азыр дүйнөлүк лидерлердин көңүл чордондагы маселе AI же жасалма интеллекттин өтө тездик менен өнүгүп жатканы. Жана ал адамдын башкаруусунан чыгып кетип, адамзат цивилизациясына, адамдын өзүнө коркунуч келтирбейби деген талкуулар катуу жүрүүдө. Эгер биз AI боюнча жарышты акырындатпасак, анда биз эмне болуп жатканын түшүнүүгө да, мындай өтө күчтүү технологияны тескөөгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калуусу мүмкүн. Албетте, жасалма интеллект болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, көп тармактарда адамдын жумушун жеңилдетип, ал турсун адамдын ролун жокко чыгарууда. Ошо колдонуп аткан малда чочулайсың да, кадимкидей 5 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин болот депчи. Аны мен жумуш кыламбы деп. Дүйнөлүк экономикалык форум жасалма интеллект технологияларын өнүктүрүү менен байланышкан кесиптер жакынкы 5 жылда эң чоң суроо талапка ээ болот. Ал эми чиновниктер менен мыйзам чыгаруучулар тескеринче ишсиз калат деп прогноздоодо. Азыр мен кыргызча сүйлөп жатам. But you can hear my words in English. Mais maintenant, je parle déjà français. AI калың катмарды жумушсуз калтыруу менен дүйнөдөгү жакырчылыкты күчөтүп, коомдогу социалдык ажырым курч мүнөзгө өтөт деген коркунуч бар. Жана Apple сыяктуу компанияларга ооздорун карап эле отуруп калат экенбиз. Адамдардын баштарын айлантып, ар кайсы нерселерди сатып, анан кийин бул компаниялар байый бербесин депчи. Албетте, дүйнөлүк аренада жүрүп жаткан бул талкуулар бир караганда Кыргызстанга мааниси жана таасири өтө эле аздай сезилиши мүмкүн. Бирок технологиялык процесстер бир дагы адамды, бир дагы экономиканы кыйга өтпөйт. Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Жасалма интеллект лимфоздорго абауцин аттуу күчтүү жаңы эксперименталдык антибиотикти табууга жардам берди. Ал өлүмгө алып келген супербактерияларды өлтүрө алат деп жазат BBC. AI коркунучтуу бактерияларга таасир эте ала турган дарылардын химиялык касиеттерин изилдеп, андан кийин эффективдүүлүгү белгисиз болгон 6000ден ашуун кошулманы изилдеген. Натыйжалуу болушу мүмкүн болгон 240 кошулманын кыскача тизмесин түзүү үчүн AI-га 1,5 саат гана убакыт жетиштүү болгон. Окумуштуулар аларды лабораторияда сынап көрүп, 9 потенциалдуу антибиотик табышкан. Алардын бири укмуштуудай күчтүү антибиотик абауцин болуп чыкты. Бул жасалма интеллект жараткан мүмкүнчүлүктөрдүн бири гана. Ал адамзат баласынын алдында эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү ачып, дүйнөлүк түзүлүштү түп тамырынан өзгөртүүдө. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Bill Gates жасалма интеллект космостогу инновацияларды тездетип, медициналык жетишкендиктерди өркүндөтөт дейт. Ошондой эле Gates AI иштеп чыгуучулары келечекте адамдардын жүрүм-турумуна түп тамырдан бери өзгөртө турган жеке санариптик агентти түзөрүн айтып, бул Google жана Amazon сыяктуу гиганттарды жок кылат деди. AI агент адамдардын муктаждыктарын жана адаттарын өздөштүрүп, аларга убактысы жок нерсени түшүнүп жана аткарып бере аларын айтып, санарип жардамчы массалык колдонууга даяр болгонго чейин бир аз гана убакыт талап кылынарын айтты. Эми компаниялар популярдуу ChatGPT сыяктуу генеративдик жасалма интеллект технологияларына өз продукцияларын интеграциялоону улантат дейт Bill Gates. ChatGPT бул AI менен иштеген чатбот. Бул технологиялык продукт OpenAI компаниясы тарабынан өткөн жылы күзүндө сунушталып, ошол замат бүткүл дүйнөгө белгилүү болду жана жасалма интеллект жараткан чакырыктардын тегерегиндеги талкууну кызытты. Tesla, Apple компанияларынын башчылары, гуманист окумуштуу Yuval Noah Harari баштаган пикир жаратуучулар бул технологиялык процесстерди токтотуп турууну талап кылып, апрель айынын башында дүйнө лидерлерине ачык кат жолдошкон. OpenAI компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Сэм Олтман ABC телеканалына берген интервьюсунда жасалма интеллект коомду өзгөртөөрүн айтып, анын тобокелдиктерин моюнга алган. Эң жаман жыйынтык кандай болушу мүмкүн? Мени көбүрөөк кыжалат кылган нерсе бул модельдер чоң масштабтагы дезинформацияга же жалган маалымат таратууга колдонулушу мүмкүн. Андан сырткары бул системалар компьютерди коддорду жазууда улам өнүгүп жатканы дагы мени түйшөлтөт. Бул нерсе кибер чабуулда колдонулушу мүмкүн. Сиз жасаган нерсе ушундай жаман жыйынтыктарга алып барбайт дегенге канчалык ишенесиз? Биз аны ылайыкташтырабыз. Эмне үчүн ал кайсыл жакка алып бара жатканын билбей туруп, аны оюнчуктай кылып дүйнөгө чыгаруу керек? Бул адам ушул күнгө чейин жараткан эң улуу технология болот. Бул буга чейин болуп көрбөгөн баарыбыз, ар бирибиз үчүн жеке адаптацияланган эң мыкты окутуучу. Биз каалаган нерсени кылууга жардам бере турган, медициналык кеңеш бере турган нерсе болот. Андан сырткары биз көйгөйлөрдү чечүүнүн жаңы жолдорун тапсак болот. Технология менен адамдын күчү биригет. Бул адамдарга компьютерди код жазууда жана башка профессияларда жардамчы пилот боло алат. Кайсыл жагы коркунучтуу экенин түшүнүү үчүн
кандай жеңилдиктер боло турганын үйрөнүү үчүн убакыт керек. Эгер биз бул нерсени жашыруун кичинекей лабораторияда жаратып, реалдуу жашоо менен байланышы болбосо, бул нерсе көбүрөөк терс жыйынтык бермек деп ойлойм. Анын баарын шарт өчүрүп салуучу бир кнопка барбы? Чындыгында кайсы инженер болбосун, биз бул нерсени азыр өчүрүп туралы, же жаңы версиясын иштетпейли деп айталат. Мунун баарын адам кылат. Ошол машинаны контролдогон адамдардын колунда чоң күч топтолуп жатканы дагы маселе болуп жатпайбы? Биз авторитардык өкмөттөрдүн ушул нерсени ишке ашырып жатканы жөнүндө көп ойлонобуз. Жасалма интеллект өзүн өзү өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүнөн улам, барып адам баласынын көзөмөлүнөн чыгып кетип, күтүүсүз кесепеттерге алып келбейби деген коркунуч күч болууда. Белгилүү окумуштуу тарыхчы Ювал Ноа Харари жасалма интеллект демократиялык институттарды талкалап, авторитардык жана тоталитардык режимдердин пайдасына иштеп калышы мүмкүн экенин айтат. Science fiction scenarios usually assume that before AI can pose a significant threat to humanity, Илимий сценарийлер адатта жасалма интеллект адамга коркунуч жаратуусу үчүн бир канча маанилүү этаптардан өтүүсү керек деп эсептейт. Биринчиден, AI акылдуу эстүү болуп, адам сыяктуу түшүнүүнү, сезимдерди, эмоцияларды үйрөнүүсү керек. Экинчиден, жасалма интеллект физикалык дүйнөгө адаптация болуусу керек. 2023-жылдын апрель айында биз эмнени көрүп жатабыз? Жасалма интеллект бул нерселерге жете элек, жана анын жетүүсү азырынча алыс бойдон калууда. Бирок бир жаман жаңылык адамзат цивилизациясынын бар болуусуна коркунуч жаратуу үчүн чынында жасалма интеллектке аң сезимдин кереги жок. Анын физикалык дүйнөдө ары бери кыймылдоого дагы муктаждыгы жок. to move around the physical world. I guess everybody here is already aware of Бул жерде отурган адамдардын баары жасалма интеллекттин кээ бир фундаменталдык мүмкүнчүлүктөрү менен тааныш деп ойлойм. Бул тексттерди жазуу, сүрөт тартуу, музыка жаратуу жана компьютердик коддорду жазуу. Бирок бул нерседе андан тышкары дагы кошумча көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Аларга адамдардын үнүн, бетин, түсүн терең фейк кылып жасоо, мыйзам долбоорлорун даярдоо, компьютердик коддордун, укуктук келишимдердин алсыз жактарын таап чыгуу. Бирок мындан дагы маанилүүсү, жасалма интеллект адамзат менен терең жана өтө тыгыз байланыш түзүүнү үйрөнгөн. Башкача айтканда, AI адамзат цивилизациясынын операциялык системасын, же болбосо анын кандай иштей турганын түшүндү десек болот. Тарыхтагы бардык цивилизациянын операциялык системасын тил аткарып келген. Эң башында сөз болгон. Мифология, укук, акча, искусство, илим, достук, ал турсун улут булардын баарын тил жараткан. to create friendships and nations. So just look at social media over the last few years. Social media has given us a small taste of things to come. Акыркы бир канча жылдагы социалдык тармактарды карай турган болсок, бул социалдык тармактар бизге боло турган нерселердин кичине четин гана көрсөтүп койду. Социалдык тармактарда эң примитивдүү жасалма интеллект инструменттер иштейт. Албетте алар контент жаратпайт. Адам тарабынан жаратылган контенттерди кароо жана таратууга колдонулат. Адам сторис, видео жана башка нерселерди жаратат. Ал эми жасалма интеллект кайсы сторис, кайсы видео биздин көзүбүзгө көрүнүп, кулагыбызга угуларын, кайсынысына көбүрөөк көңүл бура турганыбызды чечет. Керек болсо, ушул примитивдүү инструменттер биздин психикалык ден соолугубузду бузуп, ананда демократиялык коомчулуктарды дестабилизацияга алып келүү үчүн жетерлик күчкө ээ болду. Миллиондогон адамдар бул иллюзияны чындык менен алмаштырып алды. Жасалма интеллект инструменттери. Бул социалдык тармактардын алгоритмдерине караганда алда канча күчтүү, жана алардын коркунучтары дагы алда канча чоң болот. Than these social media algorithms, and they could cause far more damage. If we don't slow down, Эгер биз AI боюнча жарышты акырындатпасак, анда биз эмне болуп жатканын түшүнүүгө да, мындай өтө күчтүү технологияны тескөөгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калуусу мүмкүн. Демократиянын өзөгү бул сүйлөшүү жана талкуу. Демократия бул ачык талкуу. Ал эми диктатура бир адам бардык нерсени чечүүсүн билдирет. Ал эми демократиядагы талкуу тилден көз каранды. Эгер жасалма интеллект ошол тилди өздөштүрүп алса, анда ал биздин маанилүү коомдук талкууларды, аны менен кошо демократияны жок кылат. Эгер биз ошол хаостун башталышына жол берсек, аны демократиялык жол менен чечүүгө өтө кеч болуп калат. we will not be able to have a meaningful public conversation anymore. Азыркы технологиялык процесс мындан ары кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Деги эле аны тескөөгө болобу? Демократиялык коомдор жасалма интеллектти тескөө айласын издеп жаткан маалда авторитардык жана тоталитардык режимдер аны өз кызыкчылыгына колдонуп кетпейби? Мына ушул суроолорду биз программист Мурат Жумашев менен талкууладык.
мисалы OpenAI деле аракет кылат да, буларды жаман түрдө колдонуп кетпесин деп, жаман максаттарда. Мисалы Replika деген бир компания бар. Алар чатбот чыгарган. Ал чатботтун жардамы менен адамдар кандай бир романтикалык карым-катнаш түзгөн да. Адамдар бири-бири менен эмес, адамдар роботтор менен, жасалма интеллект менен. Булар ошентип аябай колдонуп кетип аябай ушунчалык берилип алганда, тиги жасалма интеллект ошо OpenAI-дин колдонушкан да, жасалма интеллектин. Бул адамдарды тим эле ишендирип, ой мен сени сүйөм деп ушундай сыяктуу кылып, баары ишенип алган, ошол роботторго үйлөнүп алышкан адамдарчы. OpenAI ошондо тыюу салган, жок силер бизди колдоно албайсыңар, кечип койгула деп, аларды тыюу салып жаап коюшту. Эми бул компаниялардын өздөрүнүн этикалык тарабын алганда, мындай этикалык, моралдык жагынан политикасын алганда, мындай өздөрү айткандай эле адамдарга зыян келбесин деп аракет кылып атышат. Бирок OpenAI-дан тышкарыда башка компаниялар дагы балким өнүктүрүп атканы биз аларды жөнүндө мүмкүн билбейдирбиз. Социалдык теңсиздиктин айынан, ушул пропаганданын азабынан, мисалы үчүн дүйнөдө демократия деген түшүнүк өзү жок болуп кетип, анан санариптик тоталитаризм, санариптик авторитаризм орнойт деген дагы коркунучтар азыр күчөп атат да. Биз алардын айрым үлгүлөрүн, мисалы үчүн ошол эле коңшу Кытайдын мисалында көрүп атабыз да. Бул тоталдык контрол үчүн колдонулуп баштабады. Мисалы Кендрит деген кичинекей алакандай компьютер бар. Ошол компьютердин жардамы менен адамдын бетин таанытып койсоң болот да. Эми элестетиңиз, ошону квадрокоптерге илип койдуңуз дейли. Анан квадрокоптерде бир жардыруу зат бар дейли. Анан могу адамды тап, жардырып ийди. Мындай учуп келет, көрүп, анан жарыйды да, мисалы. Мындай нерселерди кылып жүр. Бул эртең мындай фантастика кино эмес. Бул азыр дүкөндөн бул Кендритти бир калп айтпайм 20-30 доллар эле турат. Ошондой нерсени алып жасап коюш бул оңойлоп атат да. Эми ошону элестетиңиз, массалык түрдө канар бир бизге кече эле кол сагыш да, коңшу өлкөлөрдөгүлөр. Эми ошолор мисалы колдонуп кетебиз десе, аларды эч ким токто албайт. Бул нерсе AliExpress'тен заказ кыласың, алып баарын чогултуп эле жасап сата бересиң да. Бул абдан коркунучтуу нерсе болот. Бир четинен жанагындай тоталитаризм өнүгүшүнө абдан өбөлгө түзүлөт, чоң ыңгай болуп атат алар үчүн. Экинчиден ошол эле терроризм багытында дагы абдан көп мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Ошол эле алдамчылык, онлайн алдамчылык деген нерселер күчөп атат. Эми аларды айтпай эле турайын, бери жагын эле мына социалдык тармактарды биз бир күн кечке Instagram, TikTok сылап жатып калбадык монтип элечи. Ал канча 20-30 жылдан бери эле бар да, ал рекомендация системалары илгертен эле түзүлгөн. Алда жасалма интеллекттин бир эң жөнөкөй нерселер, бирок эң жөнөкөй болгону менен биздин күнүмдүк жашообузга ушунчалык таасир этип атат да. Бул жасалма интеллект чыны менен эле жакшы максатты көздөгөн күндө дагы аны туура эмес максатка колдонууга кызыктар өлкөлөр, тараптар, компаниялар, күчтөр азыр жетиштүү да. Ошол эле адамдарды алдап коюу, акча өндүрүү деген моделдер чыгышы мүмкүн да. Модель дегеним, мисалы, Meta компаниясы ачыкка чыгарып салды. Эми өздөрү айтышкан жок, бул биз бирөөлөр чыгарып салыптыр, торрент аркылуу таратып салышты деп, жанагындай Llama деген модельдерин чыгарды да, мына кичирек. Аны акысыз жүктөп алсаң болот, өзүң каалаган текст берип үйрөтсөң болот. Демек, жакын арада ошондой модельдер чыгып кетсе, анан жанагындай кызыктар болгон бир кылмыш топтору алып алып, адамдар мондай сүйлөсө, мондай жооп бер деген бир диалогтор бар дейли. ChatGPT'нин жардамы менен диалогторду синтез кылып түзүп койду. Баса ошол Llama'нын үстүнө Стэнфорддагы студенттер алып изилдөө иш катары Alpaca деген чыгарышты. Alpaca деген ошол Llama'ны алат, Facebook чыгарган кичинекей модельди. ChatGPT менен сүйлөшүп, диалогтор түзүп, синтезделген диалогторду алып келип, тиги Llama'га жедирип, ошо Alpaca деген модель чыгарды. Ошондо бир топ эле күчтүү модель болуп калды да. ChatGPT'дей акылдуу эмес, бирок сүйлөшкөнгө жарап калды. Бул да бир жолу айтып коеюн, бул акысыз нерсе болчу. Каалаган адам аны жүктөп алып, каалаган адам аны үйрөтө берет. Демек, ошентип алдамчылык багытында модель түзөм десең, Facebook'тун ошо моделин аласың. Көптөгөн тексттерди мүмкүн 1 жыл, 2 жыл отуруп алып дайындайсың. Анан кийин мисалы 3 жылдын ичинде дүйнөдө эч ким мындай мүмкүнчүлүктөргө ээ болбогон бир укмуш бир жасалма интеллект алдамчы чыкты дейли. Бирөөдөн алдап коюп акча өндүрүү деген багытына. Мына мисалы үчүн Афганистандагы талиптердин жеңишинин деле бирден бир себептеринин бир катары айтып атышпайбы? Мисалы ошол эле
социалдык медианын Афганистанда кеңири тарашы. Аны кеңири тараган, бирок ошол эле маалда тийиштүү контент менен анын ичин талиптер толтуруп баштаган. Демек, бул ошондой эле мисалы үчүн технологияны коркунучтуу күчтөр өз кызыкчылыгы үчүн эң сонун пайдаланып кетет дегенди мисалы үчүн биз Афганистандын мисалында көрдүк да. Демек, бул нерсе мындан кийин иштебейт деген кепилдик жок да. Анан канчалык этикалык стандарттар иштелип чыкпасын, канчалык катаал мыйзамдар кабыл алынбасын, бул процессти ошол мыйзамдар менен, стандарттар менен кармап калуу мүмкүнбү деген суроо бар. Себеби же бул процесс толугу менен адамзат баласынын көзөмөлүнөн чыгып да кетиши мүмкүнбү? Көзөмөлдө өтө эле оор болуш керек экен нерсе. Бул жаңы нерсе. Адамзатта тарыхта болбогон нерсе да, болуп көрбөгөн нерсе. Анан кийин азыр отуруп алып, мында кылып койсок баары сонун болуп кетет деп мыйзам кабыл алып койсок дагы башка жагынан чыгып калабы деген да маселе. Менин оюмча азыр айтыш өтө оор да. Муну көзөмөлдөш өтө оор болуп атат. Сен баарын көзөмөлдөп, мисалы ошо евро биримди көзөмөлдөп атпайбы мындай. Аябай тыйып салып бууп салды дейли. Анда демек евро биримдик алкагында андай өрчүү өнүгүү жүрбөй калса, балким Сауд Аравиясында жүрүп атат дейли. Авторитаризм күчтүү болгон мамлекеттерде ошол үйрөтүү, ошондой жасалма интеллект өрчүтүү багыттар, мындай жумуштар алып барылып атат дейли. Алар адамзат үчүн жакшы нерсе адамзатты жакшы нерсеге түртөт алып келет деген ишенич менде жок да. Тескерисинче регуляцияны кое туруп, буга чейин ошо Сэм Альтман конгресстин астында сүйлөгөнгө чейин айтып келатканда азырынча кое туралы, азыр жөн эле байкоо жүргүзүп туралы. Идеялар, талкуулар жүргүзүп туралы, бирок мындай тыйып салууга азырынча эрте деп биринчи ошондой талкуу жүргөн, бирок элдин баары аябай уудуу болуп кеткен үчүн ошо конгресс дагы ошону чыгып дегени ошо маекке чакырбадыбы. Менин оюмча тыйып салбай бир четинен ошол демократиясы күчтүү мамлекеттер тескерисинче ошону колго алып аябай жакшы өндүрүп, мындай жакшылап изилдеп, кандайдыр бир институттар, күчтүү институттар менен иштеш керек да. Демек, коркунучтарын минималдаштырууга аракет кылуу да. Ооба. Эгер жөн эле тыйып салыш оңой эле, мисалы адамдарга генетикалык өзгөртүүлөр киргизүүнү тыйып коюшту. Ал багытында азыр илимпоздор иштегенден коркушат өздөрүнүн репутациясы үчүн. Эгерде жасалма интеллект боюнча иштерди тыйып салып салса, анда репутациясын ойлогон адистер ал жака барбайт. Балким мындай ыплас нерселер менен мындай аралашып жүрө бергенден коркпогондор бара беришет да. Мисалы ошо. Демек, бул мындай айтканда көмүскөгө кетип калуу коркунучу да. Көмүскөгө кетип калат, диктаторлордун колуна кетип калат. Мисалы Кытайда уйгурларды таануу алгоритми бар да. Бул кетип барат, мында Кытай киши кетип барат дейли, улуту, хан улуту. Анын жок, бул уйгур эмес дейт. Уйгур көрсө, мына уйгур дейт да. Бул өзүнчө бул адамдарды көзөмөлдөө, бул ушундай бир ыплас нерселерди жазашты да. Анан ал нерселер күчөй берет. Ошол эле маалда жанагындай демократиялык баалуулуктарды даңазалаган мамлекеттерде өнүгүү болбой, артта калып калса, бул такыр эле туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мындай баланс кармаш керек да. Эксперттер жасалма интеллекттин өнүгүшү көптөгөн азыркы кесиптерди жок кылып, байлыктын теңсиздигин күчөтөт деп эсептешет. McKinsey глобалдык институтунун изилдөөчүсү Ану Мадгавкар ар бир 4-чү америкалык анын жумушуна AI технологиялары киргизилишине күбө болот дейт. Ал эми Bloomberg жүргүзгөн иликтөө жасалма интеллект бардык жумуш орундарынын 4төн бирине таасир этерин көрсөткөн. Чатботтор, анын ичинде ChatGPT, миллиондогон жумуш орундарын жок кылуу коркунучун туудурган эң акыркы технология катары сыпатталууда. Ал копирайтер, Wall Street содагерлери, сатуучулар, программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар, журналисттер сыяктуу ортоңку звенодогу адамдарды ишсиз калтырары ачыктала баштады. Мындан бир аз мурун эле жасалма интеллект роботтор жакын арада биздин жашоого таасир этпечүдөй сезилген. Роботтор көп кесипти алмаштырат деп айтышканда, ачыгын айтканда ишенүү кыйын болчу. Бирок AI канчалык тез өнүгүп жатканын көрүп, адамзат жакынкы 20-50 жылда канчалык өзгөрөрүн түшүнө баштайсың. Forgot my tools again. Бул Boston Dynamics роботу. Ал жүк-жүктөгүчтүн функциясын аткарат. Демек, келечекте айдоочу, жүктөгүч, курьер сыяктуу кесиптер болбойт деген прогноздор жакындоодо. Бирок мындай кара жумушчу роботтор канчалык массалык мүнөзгө ээ болорун айтуу кыйын.
Жасалма интеллект жаңы пайда болгон маалда ал адамдарды кара жумуштан бошотуп, соңунда кишилер чыгармачылык, көңүлүнө жаккан нерсе менен алектенип калат деп күтүлгөн. Бирок реалдуулукта AI улам өнүгүп, улам күчтөнүп, дал креативдүү чөйрөдө адамга чоң атаандаштык жасай баштады. Нейрондук тармактар туш тараптан өнүгүп жатат. Сиз дизайнер, SMM адеси, редакторбу же ал тургай макалаларды жазасызбы? Нейрондук тармак ишти жеңилдетип, убакытты бир топ үнөмдөй баштады. Келечекте AI бул тармакты адамдардан тартып албайбы деген коркунуч дагы бар. Жасалма интеллект белгилүү музыкант сүрөтчүлөрдүн эмгектерин баштапкы материал катары колдонуп, өзү музыка жазып сүрөт тарта баштады. Жана мындан автордук укук маселесин актуалдаштырып жатат. Жакында эле Spotify музыка платформасы жасалма интеллект стартабы Boomi тарабынан түзүлгөн 10 миңдеген тректерди тармактагы чоң оюнчулардын, анын ичинде Universal Music'тин кысымына кабылгандан кийин алып салууга аргасыз болду. Жада калса, азыр жасалма интеллекттин жардамы менен адамдар диссертация жактап жатышат. Ооба, балким бул билим берүү үчүн чоң минус. Бирок, эгер сиз нейрон тармактарын туура колдонууну үйрөнсөңүз, анда жасалма интеллекти өз пайдаңызга иштете аласыз. Нейрондук тармак бул адамдын мээсинин иштешин туураган компьютер модели. Ал бири-бири менен байланышып, маалыматты бири-бирине өткөрүп берүүчү көп сандагы майда нейрондордон турат. Ар бир нейрон киргизүүнү кабыл алып, аны иштетип, натыйжаны кийинки нейронго өткөрүп берет. Бул процесс бүт тармакта кайталанып, ага үйрөнүүгө жана киргизүүнүн негизинде божомолдорду же чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Нейрон тармактарынын кээ бир мисалдарын жана кайсы кесиптерди алмаштыргаларын көрөлү. Interior Eye. Сиз бөлмөңүздүн сүрөтүн тартып, бир нече мүнөттүн ичинде анын дизайнынын мисалдарын ала аласыз. Нейродап бир эле учурда ар кандай тилдерди колдонуу. Азыр мен кыргызча сүйлөп жатам. But you can hear my words in English. Mais maintenant, je parle déjà français. Midjourney каалаган сүрөттү тартып берет. Жөн гана туура тапшырма берүү керек. ChatGPT издөө, материалдарды жана сценарийлерди жазуу сыяктуу күнүмдүк милдеттерди аткарат. Биз жасалма интеллекттин аз гана мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырдык. AI саат сайын өнүгүүдө жана ал кайсыл чекке жетери таптакыр белгисиз. Бир катар эксперттер жаңы технологиялар аз төлөнүүчү оор адам эмгегине караганда орто звенодогу кызматкерлерге көбүрөөк зыян тийгизерин белгилешүүдө. Билл Гейтс дагы генеративдик AI технологияларын өнүктүрүү кеңсе кызматкерлеринин ишине таасир тийгизерин айтып, роботторду колдонуу компанияларга адам күчүнөн арзаныраак чыгым алып келет деп эсептейт. Жасалма интеллект адамдарды өндүрүштөн сүрүп чыгып, офистик кызматкерлердин, ал турсун чыгармачыл адамдардын жумушун талашканы менен, ошол эле учурда AI же роботтор үчүн көчө шыпыргычтарды алмаштыруу кыйынга турат. Кесепетинде ортоңку классты жок кылып, эбегейсиз киреше жана байлык ажырымын күчөтүшү мүмкүн. Бир жагынан технологиялык миллиардерлердин жаңы толкуну пайда болуп, экинчи жагынан эптеп жанын баккан жакырлардын катмары калыңдай берет. Азыр ChatGPT, айрыкча ChatGPT 4 мисалы көп тармактарда, ошол эле керек болсо IT-де жумушту бир топ жеңилдетип койду да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн деле ишимде ChatGPT-ни колдоном. Ал мисалы үчүн менин жумушумду, рутиналык жумушумду бир топ жеңилдетти жана убактымды бир топ үнөмдөп атат да. Бул албетте мисалы үчүн чындыгында сүйүнтөрлүк нерсе. Эми азырынча бул кыргыз тилинде анча өнүккөн эмес. Бирок ошонун эле учурунда, ошол эле маалда Харари айтып атпайбы, жана мен анын коркунучтарына мен мындай толук кошулам да. Бул жасалма интеллект эмгек рыногун ушунчалык өзгөртөт, соңунда жумушсуз болгон чоң катмар пайда болот жана бул дүйнөдөгү саясий системаны түп тамырынан бери өзгөртөт депчи. Анан эми чынын айтканда азыр мисалы үчүн бул кээде мен ойлоп кетем, балким бул чоң корпорациялар үчүн абдан кызыктуу маселе. Себеби адам баласы, мисалы адам баласы менен иштегенде сен адам баласынын маанайы менен, эмоциясы менен эсептешкенге туура келет. Азыр мисалы үчүн улам кийинки муун, мисалы үчүн биздин ата-энелерибиз 12 саат бою фабрикада иштеп, болор болбос акча алганга макул болчу. Бирок улам кийинки муун мисалы үчүн өзүнүн укуктарын чоңураак талап кыла баштады, эркиндиктерди көбүрөөк талап кыла баштады. Демек, бул корпорациялар үчүн, компаниялар үчүн дагы адам менен иштегенге караганда балким робот анан жасалма интеллект менен иштеген алда канча жакшы жеңил болот дагы. Анан канчалаган адамдар бул экономикага таптакыр керексиз болуп калабы деген коркунуч бар да. Андай да болушу мүмкүн. Биз дагы ошо программисттер бири-бирибиз менен талкуулап мындай тамашалашып, бирок бир четинен тамаша катары көрүп атабыз азырынча. Бирок мен өзүм күнүгө ошо ChatGPT, GitHub Copilot деген дагы бир түрү бар. Сен мындай код кичине жазып келатсаң, мынчалык жазсаң, мондай код чыгарып берип коет да. Мону колдоно ал деп. Ошону алып эле кичине өзгөртүп койсоң иштеп кете берет. Ошол колдонуп аткан маалда чочулайсың да, кадимкидей. Билбейм, мындан 5 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин болот депчи. Аны мен жумуш каламбы деп.
өзім деле жаш эмесмин, бирок пенсияга жетер калганда анан мен жумушсуз калсам эмне болот, мен өзүмдү өзүм кийин кайтпагам дегендечи. ChatGPT жакын арада менин жумушумду алмаштырып койбогондой бир кесип багытты тандасамбы депчи. Мисалы электрик, сантехник, же болбосо жана микросхемалар менен иштөө, отуруп алып жана паяльниктер менен. Ошол иширетүү ушундай сыяктуу жумуштарга. Бул кесиптерге робот коркунуч жаратпайт деп ойлойсузбу? Менин оюмча бийликке улам ар кандай популисттер келип, бул роботторду импорт кылууга тыюу салабыз, бул роботтор силердин жумушуңарды талашпайт деп. Ошондой адамдар келет деп ишенем да. Анан мисалы андай роботторду мына Tesla чыгарасып атат. Мындай бир-эки жолу көрсөтүштү. Анан алар же болбосо берки Gim Dynamics робот. Ошол Boston Dynamics'тердин роботтор мына чыгып калган. Аларга эми ошо ChatGPT сыяктуу нерселер. Азыр грузчиктин ролун аткарып атышат да, мисалы. Анан алардын деле бизден жумуш талашып калышы мүмкүн. Чоң корпорациялар адамдарды 8 саат иштеткенден көрө бул роботторду 24 саат иштеткен алар үчүн жакшы болот деңизчи. Бирок мен өзүм багып кете алам деп ишенем да. Жанагындай иширеткич, жанагындай электронщик, жанагындай мисалы программа жазганда деле ChatGPT отуруп алып эле жаза бербейт да. Мисалы сизге бир программа керек болсо, сиз менен сүйлөшүш керек. Сөзсүз түрдө адамдар керек болгону бул экономикадагы адамдардын саны кыскарып кетеби деген коркунуч жөнүндө болуп атат. Экономикадан толук чыгып кетпейт адамдар. Ооба. Бул акча жагынан албетте тиет да. Мисалы биздин программисттин жумушу мурун оор болчу да. Азыр жеңил болуп баратат да. Анан кийин мисалы азыр бул массалык бир жумуш болот да, бара-бара. Ооба, бир четинен мүмкүн массалык жумуш болуп кетет. Мына өзүмдүн жумушумдагы башкармалар сен тезирээк иштесин деп мына сага ChatGPT 4 айына төлөп берип турабыз. Анан мына GitHub Copilot төлөп турабыз. Сен эми тез иштейсиң деп. Ушундай атышат да. Анан кийин макул, бирок кийин бара-бара сен ойноп эле отуруп калдың мына. Сен айлыгыңды азыр 2 эсе азайтабыз деп койсоң, сен унчукпайсың. Анткени кайка барам мен. Ооба. И бул жерде дал ушул мисалы үчүн эң чоң суроо, мисалы биз акыркы канча жылдан бери күрөшүп келаткан маселе бул социалдык теңдик маселеси дүйнөдөгү. Мисалы үчүн эң чоң ажырым азыр бардык өлкөлөрдө чоң ажырым бар социалдык. Бир кичинекей катмар экономиканын чоң үлүшүнө ал эми 90%, мисалы үчүн бул болор болбосо акчага жашаган адамдар. Демек мына ушул социалдык ажырым мындан дагы чоңойот деген. Мисалы экономика өсүшү мүмкүн жалпы көрсөткүчтөр. Бирок ошол эле маалда бай адамдар байый берет, а кедей адамдар андан дагы кедей болот деген коркунуч азыр. Ушул коркунучту мисалы үчүн жасалма интеллект күчөтүп жаткандай сезилбейби? Күчөтүшү мүмкүн. Ошол эле мисалы корпорациялар мындан 10 жылдан кийин деле булар мисалы азыр айына бир макул бир 11дик бир нерсе чыгарат дейли, мисалы Instagram сыяктуу бир улам жаңыртып атышат дейли, айына 10 жолу дейли. Азыр эми жасалма интеллекттин жардамы менен балким алар айына 100 жолу жаңыртуулар киргизип, адамдардын психологиясын жакшыраак түшүнүп, реклама жакшы сатканга мүмкүнчүлүк алып калышабы деген ойдо. Ошондо жана Apple сыяктуу компанияларга оздорун карап эле отуруп калат экенбиз да. Силер мына политиканы туура жүзгүлө, этикалык жагын карагыла, адамдардын баштарын айлантып, ар кайсы нерселерди сатып, анан кийин бул компаниялар байый бербесин депчи. Келип саясатты корпорациялар жасап калышы мүмкүн да. Ошондой болуп калды, ооба. Дүйнөлүк экономикалык форум жасалма интеллект технологияларын өнүктүрүү менен байланышкан кесиптер жакынкы 5 жылда чоң суроо талапка ээ болот деп прогноздоду. Ал эми чиновниктер менен мыйзам чыгаруучулар тескеринче жумушсуз калышат. Жакында эле Дүйнөлүк экономикалык форум эмгектин келечеги деген баяндамасын жарыялады. Анда келерки 5 жылда кайсыл кесиптерге көбүрөөк суроо талап болору жана кайсыл кесиптердин жок болуп кетүү коркунучу бар экени айтылат. Дүйнөлүк экономикалык форум алдыдагы 5 жылда жасалма интеллект дүйнөдөгү жумуш орундарынын дээрлик 4/1 бөлүгүн өзгөртөөрүн айтат. Ошондой эле эмгек рыногуна санариптештирүү, таза энергияга өтүү жана жеткирүү чынжырчаларын кайра бөлүштүрүү процесстери дагы таасир этет. Жакынкы келечекте суроо талапка ээ боло турган кесиптер төмөнкүлөр. Жасалма интеллект жана машина үйрөтүү боюнча адистер, туруктуу өнүгүү менеджерлери, бизнес-аналитиктер, маалыматтык коопсуздук боюнча эксперттер, финтех адистери, дата-аналитиктер жана дата-инженерлер, робототехника боюнча адистер, электротехнология инженерлери, айыл чарба техникасынын операторлору, санариптик трансформация боюнча адистер. Ал эми эң тез кыскара турган жумуштар булар. Банктын кызматкерлери жана ага байланыштуу башка кесиптер, почта кызматкерлери, кассирлер, маалыматтарды киргизүү операторлору, катчылар,
клерктер жана кампа кызматкерлери, бухгалтерлер, мыйзам чыгаруучулар жана чиновниктер, статисттер, финансы жана камсыздандыруу кызматкерлери, сатуу адистери. Дүйнөлүк экономикалык форумдун сурамжылоосуна катышкан компаниялар бизнеске байланыштуу иштердин 34%ын машиналар аткараарын айтышкан. Жана бул 2020 жылдагы көрсөткүчтөрдөн бир аз көбүрөөк. 2027 жылга карата бизнес процесстердин 42%ы автоматташтырылат деп күтүлүүдө. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.